8 жылдан бері мен алдап келеді. 2 жыл бергенден алып қойды. Өзі алдамчы адам алды. 8 жыл мурун айыл башчыга $7000 берип, бирок азыркыга чейин жер участок ала албай жүргөн Созак районунун Дөмөр айланын тургуну Регион телеканалына кайрылды. Ал 2015 жылы Дөмөр айланын башчысынан 6 сотуктан 2 участок сатып алмакчы болгон. 2 жер тилкенин баасын келишип, сумманын баарын төлөгөнүн билдирди. $3000 акча берген, участок кылып берем дегенде. Анан қалғанын 2016 жылы ерте жазда бергенмін да. 280 миң, екіншісіне 280 миңini үйіне алып алғанмын. Аялы көй есептеп алған. Мама Сыдықов Номан деген бала. Анан аялы Барчин. Анан ақырында 500 рубль берішім керек еді, $. Мен да ишенбей қалдым. Анан толық бүтір участокты дедім. Анан ақшаны беремін қайда дедім. 500'ін дедім. Десем алдап мені участокторды көрсөттү. Жумаевтерге Номан Мамасадыков аттуу киши убадалаган чекти көрсөтүп курулуш жүргүзө берсе болоорун билдирген. Бирок ал жер тилке башка адамдыкы болуп чыкканын айтып беришти. Башка бирөөнүн жерин көрсөтүп, ушул участок силердики, ушул жерге баштай бересиңер деп өзү аял экөө барып, участокты көрсөтүп, казыктарын чийип, ушул жерге баштай бересиңер деп сүйлөшүп, эми бүттү, ушул чек биздики экен деп, кийинки жылы стройка баштайлы деп барсак, башка бирөөлөр келип шагалын төктүрүп, бул бизди жер, силерди алдап коюптур, жакшыраак сүйлөшкүлө, өзү алдамчы адам ал дегенге кайра барып айтсак, өзүчө качып, нарак-берактан эптемей участоктарды көрсөтүп, бирөөлөр жерлерин ошентип алдап жүрдү. Өкмөтүбүзгө, президентибизге, мынау Камчыбек Ташиевке, генеральный прокурорго, жогорку сотко кайрыламын. Машында адамдарды күйдүрө берсе булар. Kim bular? Biröödü akçasını jep alıp unçukpay jüre berse. Oşo 8 yıldan beri men aldap keledi. Men oşon üçün sizlerge kayrıldım. Sizlerden soranış, ökmötten soranış, sizlerden bardığınlardan soranış. Şu men işimde, şu alkılı berse eken tez günde deyim de. Menem ertarak mına barsam, azı участок жоқ men улумда. Телеканал бул маселе боюнча экинчи тараптан пикирин алуу максатында Номан Мамасадыковдун дагы версиясын угуп көрдү. Мамасадыковдун ошол мезгилде Жумаевке жер участок алуу үчүн ортомчу менен сүйлөшүп, акчанын баарын ортомчуга бергенин айтты. Арадан 3-4 ай өткөндөн кийин жана Шүкүр ака деген киши шаштыра баштады, чекти бербесиң тияк бияк дегенде мен барып жана посредник балага акчаны бер десем, же чекти бер десем, акчаны кайра берген. Акчаны кайра берген, мен акчаны туура алып келип Шүкүр аканы өзүнө апарып берсем, Шүкүр ака кое турчун аман. Кичине может 1-2 5-6 өтө 3-4 ай өтө чек болуп калса чек алып бересиң, шу акча туруп турасың деп калды. Мен акчаны алып кайра ошо посредник адамга апарып бергенмин. Апарып берсем макул, болуп калса бир жыл күтөм көп болсо. Десем макул деген дагы ал киши акчаны алып калган. Кийин берилген 280 миң сому дагы Мамасадыков ортомчу кишиге бергени менен андан жер тилке ала албай калган. Андан кийин Мамасадыков Жумаевдин акчасын 2 жолу кайтарып берүүгө аракет кылганын айтты. Бул киши мени прокуратура берип, тияк бияк берип, неме кылгандан ошол күнөөлөр жанында Удуга барып 480 миң сом акчаны кайра бердим. Берсем жана киши отуруп, акчаны санап отурган малында, санап отуруп алып аткан малды жетти 300 миңдей санап калды ошо. Санап калган турган пакетти санап алып атканда сырттан баласы келип чакырып калды. Баласы, ата чыгын чечке деп калды. Атасы чечке чыгып кетип, келбей калды. Келбей кийин кирди. Акчаны албай деген мен балдан кое турду атат деди. 2 жол бергенден албай койду. Мен алым буларды ою кандай көбөйтүп бер деп атабы, же кандай кылып бер деп атат билбейм анысы. Бул иш боюнча арыздануучу Созак райондук сотуна кайрылган. Сот Жумаевдин пайдасына чечип, Мамасадыковду 1 миллион 17 миң сом төлөөгө милдеттендирген. Буга нааразы болгон Мамасадыков кайра сотко кайрылып, чечим жокко чыгарылган. Ошентип иш Жалал Абад облустук сотто каралган. Созак райондук сотунун 20 октябрь 2022 жылдагы аныктамасы менен доогердин өкүлү макул болбостон апелляциялык даттануу менен Жалал Абад облустук сотуна кайрылган. Жалал Абад областық сотунун 2023 жылдын 10 январында аныктамасы менен Созак райондук сотунун 2022 жылдын 20 октябрындагы аныктамасы жокко чыгарылып, иш жаңыдан кароо үчүн ошол эле сотко жөнөтүлгөн. Доогердин жеке даттануусу канааттандырылган. Бүгүнкү күндө бул иш Созак райондук сотуна кайра кароого жиберилген. Ал эми кийинки сот жыйналышы 2 мартка дайындалган. Кундуз Кенжебаева, Акылай Карабаева, Аскар Маматисаков, Регион.